Баягы эле коррупция боюнча да Кыргызстандагычы коррупция жокко чыкпайт атат. Бүт жер коррупция, ошондой эле элдер келген элдин баары ошол немеге да коррупцияга да мынакей соттор акча алат, милиция акча алат, медицина акча алат, мектептер акча алат, бүт жерде акча алышат. Алмаз Акынжанович, президент башында баштаганда жакшы баштаган, туура баштаган. Азыр деле жумуштары жакшы жүрүп атат. Бирок өйдө жакта Алмаз Акынжанович. Ылдый жакта бүт мурунку кандай болсо ошол эле бойдон. Бизге жанагы немелерди токтотуп бергилечи, могу китеп мафиясын токтотуп бергилечи, хотя бы ошону токтотуп бергилечи. Жыл сайын китептер алмашат мектептердечи. Ал жерде бирөө отурат, бирөө акча таап атат. Неужели бир да министерство ушуну көрбөй эле ушул күнгө чейин? Жыл сайын жаңы мектептерди, китептерди сатып алдыртат. Могу подземкага барыпчы. Анын бирөө печатать этип атат да, туурабы? Эмне мамлекет печатать эте албайбы эмне? Жөн эле көзүн жумуп жүрөт бир киши буга. Анткени бир киши мындан акча таап атат. Ушул жерди эле айтып атам. Башка нерсесин айтпай элем. Соттор кандай элдерди ыйлатып атканын айтпай элем. Милиция кандай элдерди ыйлатып атканын айтпай элем. Медиктер вообще акчасыз эчтеке кылбай калды азыр, Алмаз Акынжанович. Эчтеке кылбайт. Акча бермейинче медиктер эчтеке кылбайт азыр. Фарм жагын карагыла. Азыр бүт кыргыз фармга өткөрүп койгонсуңар. Бак ушу медиктерде дагы чындык бар. Айтып атат, азыр кыргыз фармдын антибиотиктери жардам бербей атат дейт. Ага да ишенем мен. Анткени биз өзүбүз бир нерсе кылабыз дегенден кийин эле болду ошол жер. Бүттү да ошол менен жаба берсе болот ошол жердичи. Мына 1-сентябрга чейин жолдор бүтөт деген Бишкектин баары пробка. Эч качан биз бир нерсени айткандан кийин могу срокко жасайбыз дегенден ошол срокто эч качан бүтпөйт. Мына көлдүн неме жакты, юг жакты алыңыз. Ошол бойдон турат жол. Качан эле бүтөбүз дедиле ал жолду. Качанга чейин ушундай болот? Катуу көзөмөлгө алып, бирөөнү камап, бирөөнү отургузсаңар, иш алга жылат го. Жооп бере турган мал келди го, сөздөрүнө жооп бербей, кылабыз деди эле кылбайбы? Эч ким жооп бербейт бизде Кыргызстандачы. Эч ким эчтекеге жооп бербей атат азыркыга чейин. Жана пара алгандарды эмес, пара берип аткандарды да отургуш керек. Катуу көзөмөлгө ала башташ керек бул нерсеничи. Анан акыры могу БГУнун студенттери суранды эле, Алмаз Акынжанович. БГУда контрактты 10 000 сомго көтөрүп салыптыр. 2-нчи курстагы, 3-нчи курстагыларга андай болбойт. Контракт деген окуу жылы башталганда, окууга киргенде канча болсо ошол бойдон калыш керек. Ошон үчүн ал контракт. Ошо БГУнда карап берип койсоңор, рахмат.